Эл чындыкты кыскача билсин. Видеонун ылдыйындагы колду басып, жана каналыбыздагы эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписация деген кызыл жазууну басып, жанындагы коңгуроочону да баса кетиңиздер. Баткенде чайкана иштетүү менен алектенген 58 жаштагы ишкерди тажик жараны өлтүргөнү аныкталды. Бул туурасында Баткен облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда Исфана шаарынын 35 жаштагы тургуну жергиликтүү милицияга 58 жаштагы Е.А. аттуу атасы чайкана иштетип жүргөн жеринен дайынсыз жоголуп кеткендигин айтып кайрылган. Мындан улам ишкердик жүргүзгөн объектиге кароо жүргүзүү иштери башталып, чайкананын көмүр сактоочу жайындагы таштандылардын арасынан изделип жаткан кишинин сөөгү табылган. Анын киши колдуу болуп өлтүрүлгөнү аныкталып, шектүүнү издөө иштери башталган. Иликтөө иштеринин жыйынтыгында кылмыш жоопкерчилигинен качуу максатында Баткен районунун Самаркандек айылында качып жүргөн Тажикстан Республикасынын Согди облусунун Исфара районунун Ханобат айыл өкмөтүнүн 53 жаштагы Х.А. аттуу тургуну кармалган. Шектүү Х.А. мурда Өзбекстанда оор кылмыш жасап соттолгон. Кыргызстанга чек араны мыйзамсыз кесип киргендиги белгилүү болгон. Ушул тапта кылмышка шектүү Х.А. жергиликтүү милиция бөлүмүнүн убактылуу кармоо жайына киргизилди. Тергөө иштери уланууда. Жумабеков жаңы клиникалык ооруканада иштеп жатат. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жогорку кеңештин комитет жыйынында билдирди. Ал Дамир Дүйшөновго айтса, мен Сабырбек Жумабеков менен жакшымын, аны менен сүйлөшүп жумушта алып кетем деди. Ошондон кийин мен аны президент менен жолуктурдум. Азыр ооруканада ишти өткөрүп алуу болуп жатат. Сабырбек Артисбекович өзүнүн кабинетинде отурат деди. Ошондой эле министр жаңыдан шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы болуп өзгөрүп жаткан мурдагы травматология жана ортопедия боюнча илим изилдөө борборунда Дамир Дүйшөнов 14 жыл иштегенин кошумчалады. Буга чейин юрист Замир Жошев аталган борборду мыйзамсыз жоюлганын жана анын жетекчиси мыйзамсыз иштен алганын айтып чыккан болчу. Орусия 120 миңден ашык Тажикстандыкка мунапыс берди. Орусияда 120 миңден ашуун тажик мигранты мунапыска илинди. Бул тууралуу 9 февралда өткөн маалымат жыйынында Тажикстандын эмгек, миграция жана калкты иш менен камсыздоо министри Ширин Амонзода билдирди. Ал мигранттар кандай мыйзам бузууларга барганын так түшүндүргөн жок. Буга чейин тажик бийлиги 230 миңден ашуун тажикстандыктын Орусияга кирүүсүнө тыюу салынганын кабарлаган. Былтыр октябрь айында Орусиянын мигранттар федерациясынын башчысы Вадим Коченов соттун чечими менен өлкөдөн депортацияланган. Чет өлкөлүктөр үчүн мунапыс мыйзам иштебей турганын айткан. Тажикстандын эмгек министри былтыр 150 миңден ашуун тажик жараны Орусияда мыйзамдуу түрдө жүрүүгө уруксат алганын, бул депортация тобокелчилигин азайтканын кошумчалады. Расмий маалыматка караганда 2021 жылы Тажикстандан 373 миңден ашуун киши иш издеп чет өлкөгө чыгып кеткен. Бирок бул маалымат орустардыкынан айырмаланып турат. Орусия өлкөдө 1 миллиондон ашуун тажик мигранты бар экенин ырастоодо.